Барыңыздарга салам. Эфирде сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Жана мен Асель Болотбекова. Ошентип 28 ноябрда жогорку кеңешке парламенттик шайлоо болуп өттү. Бирок тилекке каршы адаттагыдай эле чектен чыгуулар, мыйзам бузуулар, шайлоого катышкандардын аздыгы, ал тургай шайлоонун жыйынтыгына канааттанбагандар да болду. Анда эмесе бардыгын ирети менен карап чыгалы. Жалпысынан бул жолку парламенттик шайлоодо жеңиш үчүн 21 партия күрөштү. Парламентке өтүү үчүн партия 2 шайлоо босоосун басып өтүшү керек болчу. Тагыраагы республика боюнча добуш берген шайлоочулардын 5%-нан кем эмесин. Ал эми ар бир аймактан, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынан 0,5%-дан кем эмес добушка ээ болушу керек эле. Бир мандаттуу округтар боюнча шайлоодон өтүү жолу бир аз жөнөкөйрөөк болду. Мында округ боюнча эң көп добушка ээ болгон талапкер жеңүүчү аталмак. Эгерде бир эле учурда бир нече талапкер бирдей сандагы добуш алса, мурда каттоо үчүн документтердин толук пакетин тапшырган талапкер шайланды деп эсептелмек. Бирок бул шайлоодо мындай учурлар катталган жок. Тескерисинче, жеңүүчү аныкталбаган шайлоо округдары бар. Анткени шайлоочулардын көбү баарына каршы пунктуна белги коюшкан. Эми бул райондордо шайлоо кайрадан өткөрүлмөкчү болду. Партиялык тизме боюнча добуш бере алган шайлоочулардын тизмесине чет өлкөдөгү шайлоочуларды кошкондо 3,7 миллион жаран кирди. Бир мандаттуу округтар боюнча шайлоочулардын тизмесине чет өлкөдөгү кыргызстандыктарды кошпогондо 3,6 миллион ашык адам. Анткени чет өлкөдөгү кыргыз жарандары партиялык тизме боюнча гана добуш бере алышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 2021 жылы жогорку кеңешке шайлоодо 3,7 миллион шайлоочунун 1,3 миллион гана добуш берген. Бул пайыздык чен менен алганда 34,81% түзөт. Бул көрсөткүч 2020 жылдагы ушул сыяктуу шайлоолордон 1,5 эсе аз. Демек, бул жолу шайлоочулардын активдүүлүгү төмөн. Адистердин баамында жарандар добуш берүүдөн тажап, же шайлоо процессине ишенимин жоготуп койгондуктун белгиси. Шайлоо чет өлкөдө жашаган мекендештерибиздин шайлоо укуктарын камсыз кылуунун алкагында чет өлкөлөрдө дагы өттү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 29 штатта 59 шайлоо участкасы бар. Чет өлкөдөгү шайлоочулардын саны 84,128 кыргызстандык болсо, анын ичинен алдын ала эсептөөлөр боюнча 9826 адам добуш берди. Бул 11,67% түзөт. Негизинен чет өлкөдө шайлоо процесси тиешелүү деңгээлде уюштурулган. Бул жолку шайлоонун мурунку парламенттик шайлоолорго салыштырмалуу төмөнкүдөй айырмачылыгы бар. Жаңы парламенттин курамында эми 120 эмес, 90 депутат кирет. Парламенттин жаңы чакырылышы кимден түзүлбөсүн мурдагыдай маанилүү роль ойнобойт. Депутаттык креслонун баасы бир топ төмөндөтүлдү. Административдик ресурстун массалык түрдө колдонулушу байкалган жок. Буга президент Садыр Жапаров өзү кепилдик берген. Тактап айтканда, эгерде борбордук шайлоо комиссиясы же бардык участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан кысым болуп добуштарды уурдап кетүүгө аргасыз болгонун айтышса, анда мен дароо отставкага кетем деди. Бир мандаттуу округтан шайланган депутаттар боюнча. Бул жолу саясатчылардын эл арасындагы популярдуулугу жана калктын аларга болгон колдоосунун деңгээли реалдуу түрдө байкалды. Шайлоого 730 эл аралык байкоочу көз салышы керек болчу. Булар 12 шайлоо органынын, 62 чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана 14 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын делегациясынын 60-тан ашуун мүчөсү шайлоонун жүрүшүнө көз салган эл аралык байкоочулардын көбү эч кандай одоно мыйзам бузууларды аныкташкан жок. Бул шайлоодо жарандар көп учурда участкалык шайлоо комиссиясынын урнанын жанына туруп алгандыктан добуш берүүнүн купуялуулугун сактай албай калган учурлар да кездешти. Бирок буга Садыр Жапаровдун иши эсепке кирбейт. Муну чет элдик журналисттин байкагычтыгы же президенттин шайлоого анчейин көңүл бөлбөгөндүгү деп бааласа болот. Айрым шайлоо участкаларында байкоочулар же партиялаштар шайлоочуга бюллетень тапшырууга жардам беришкен, же аны менен кошо кабинага кирген учурлар да болду. Мыйзам боюнча шайлоочу кабинада өзү жалгыз болушу шарт. Ар ким өзү үчүн шайлайт. Жана ошондой эле добуш берүүдөн кийин бюллетендерин сүрөткө тартып алган жарандар да болду. Бул да добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу катары бааланат. Шайлоо учурунда автоматтык түрдө эсептөөчү үкөктөр иштебей, бюллетендер чайналып же мөөр басылбай калган кемчиликтер да болду.
Кээде Боршайкомдун сайты да иштен чыгып калып жатты. Бул учурда тилекке каршы эч кандай запастык аппараттар, жада калса жөнөкөй үкөктөр да жок болгондугуна байланыштуу бир топ ыңгайсыздыкты жаратты. Бул албетте шайлоо участкаларынын шайлоого болгон даярдыгынын начардыгын көрсөтүп турат. Ошондой эле шайлоочуларды ташуу, пайдаланылбаган бюллетендерди туура эмес жокко чыгаруу, добуштарды саноодо байкоочуларды киргизбөө, жыйынтыктоочу протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн бербөө сыяктуу мыйзам бузуулар катталган. Албетте шайлоочулардын сатып алууга аракет кылгандар да болбой койгон жок. Бирок бул мыйзам бузууларга карабастан шайлоо өттү деп эсептелинет. Учурда добуштарды кол менен эсептөө аяктап, жалпысынан шайлоонун жыйынтыгынын картинасы өзгөргөн жок. Жыйынтыгында жогорку кеңешке өттү деп 6 партиянын аты аталууда. Алар Ата журт Кыргызстан 17,31%, Ишеним партиясы 13,63%, Ынтымак партиясы 11%, Альянс 8,33%, Бүтүн Кыргызстан 7,3%, жана Ыйман Нуру 6,15%. Ошентип алдыда дагы деле Ата журт Кыргызстан партиясы 17,31%га ээ болуп, 15 мандат алган. Андан кийинки орунда 13,63% менен Ишеним партиясы 12 мандатка ээ болду. Ал эми Ынтымак партиясы 11% менен алдыңкы үчтүктү жаап, 9 мандатты ээлешти. Андан кийин парламентке өткөндөрдүн арасында Альянс партиясы бар. Алар 8,33%га ээ болуп, 7 мандат алды. Бүтүн Кыргызстан партиясы 7,3% менен 6 мандатты ээлешти. Жана ошондой эле жеңүүчүлөрдүн тизмесин Ыйман Нуру партиясы 6,15% менен толуктап, 5 мандат алды. Калган 36 мандатты бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлер алат. Алар тууралуу маалыматты Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан алса болот. Айтмакчы, жогорку кеңештин бул жаңы 7-чи чакырылышына ошол эле легендарлуу парламенттин азыркы 10 депутаты кирерин белгилеп кетейин. Алар бир мандаттуу округдар боюнча жеңишке жетишти. Ал эми сенин добушуң, сенин келечегиң программасы мына ушундай аяктады. Аталган берүүбүздө жакынкы 5 жылда өлкөбүз үчүн маанилүү чечимдерди кабыл ала тургандарды кантип туура тандоо керек экенин жөнөкөй тил менен сиздерге жеткирүүгө аракет кылып, добуш берүүнүн маанилүүлүгү тууралуу баарлаштык. Бирок шайлоо процесси боюнча калктын маалымдуулугун жогорулатуу боюнча ишибиз муну менен эле бүтпөйт. Биз бул багытта ишибизди сөзсүз улантабыз. Биздин жаңылыктарыбызды Радио Волна Ысык Куля YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Андыктан эгерде бизге каналга каттала элек болсоңуз, катталып, лайк басканды жана репост кылганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле ой пикирлериңизди жана сунуштарыңыздарды калтырсаңыздар болот. Сиздердин ар бир кеңешиңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Сенин добушуң, сенин келечегиң долбоорунун алкагында дээрлик 5 ай бою сиздер менен мен Асель Болотбекова болдум. Кийинки экран аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.